Мен Мат Ибраимовтардың үй бүлөсүн жакшы тааныйм. Мындан бир 15-20 жыл мурун Раматы апанын жамбашы сынып, жамбаш сөөктөрү кышка жиликтин башы сынып, мен Ошко барып операция жасап бердим эле да. Андан кийин Раим Исмаиловичтин өзүнүн баласын дагы бакайда дагы 2 жолу ушу операциясына катышып жасап бердим эле. Ошондон кийин биз бул үй бүлө менен мен мамилем жакшы болуп калды да. Ошол Рамат огул апа дагы мени аябай жакшы көрчү эле, сыйлап, ушуп үйүнө барганда, Ошко барганда үйүнө барып, ушу апанын үйүнө барып, талай жолу чай ичип, анан мага да келип дарыланып, көрүнүп жүрдү. Анан үй бүлөсүндөгү ошо бир туугандарынын баардыгы менен мен мамилебиз жакшы болуп калды да. Анан Раим Исмаилович ушул мага көп ооруларды жибере баштады. Кээде ушул ооруларга менен сурайт да, сизде ушундай бир муктаж оорулар барбы, жардамга муктаж оорулар, ушу мен спонсор болуп жардам берейин деп. Мен жагылбасам бир ушул жылдары 300дөн ашык адамдарга спонсор болуп берди да. Өзгөчө жана бизде операциялар бар да, жанагындай имплант деп коет, запчас, адамдын запчастарын деп коет орусча айтканда. Муундарды, омурткаларды, анан ушуларды мага көп адамдар келет, ыйлап ушул жерден же спонсорлору жок, же бөк мамлекет алып бере албайт. Мына ушул учурларда мен Райымга кайрылып калам. Райым, ушундай оорулар келди, кандай десем, байке, мен сатып берейин, адрестерин бериңиз, заводдун адресин бериңиз, мен алдыртып берем, бирок менин фамилиямды атабай эле коюңуз дейт да. Менин атымды атабай эле коюңуз. Мен ошолорго соопчулук, бир адам жардам берди деп коюңуз деп. Мына мен бүгүн ушуну ачык эле айтып атам. Себептен эмне, бүгүнкү күнү ушундай адамдын башына, Райым Исмаиловичтин негизи үй бүлөсүндө ушундай бир кара булут каптап атат да, үстүнөн болбогон жерден жакшы адамды ушундай бир каралаган бир кара бир пиар кетип атат. Ошол учурда мен жардам берип, муну айтып коюшум керек. Бул Кудай астында дагы мен чындыкты да, менин парсымда. Райымдан дагы бай адамдар көп да Кыргызстанда. Мен деген миллиардер адамдар бар да. Эми аттарын атап эле коеюн. Чоң саясатта жүргөндөр бар, президент болом дегендер бар. Алар эч качан мындай жардам берген эмес. Бир адамга келип мындай бир мен жардам берип коеюн, ушул же бир адамдар келип ушу мага жардам берди эле, бир запчас алып берди эле, ушул менин бир жан башымды же омурткамды алмаштырып берди деп эч ким андай келген эмес да. Андай болгон эмес. Бул адам Раим Исмаилович көп, мына 300дөн ашык, менде бүт статистика бар. Мен алып жүрөм алардын баарын. Анан бүгүн мен ушуну айтууга туура келип атат. Ушундай адамдарга жардам берип, канча адамдардын соогуна калды, канча адамдардын батасын алды, канча адамдарга жакшылык кылды да. Мүмкүн ал адамдар угуп атат. Ошо менен ошо жардам алып операция болуп кеткен бекер жасалган адамдарга мен ачык айтып коеюн, мына ошо силерге Раим Исмаилов жардам берген, запчастарды алып берген силерге. Бизге ошо адрестерди беребиз заводдон. Өзгөчө Турциядан, Германиядан алабыз да. Ошол жактан алып берет, акчасын которуп беришет. Алып келип берет бизге. Биз жазап берип аттык да. Мына бүгүнкүгө чейин жардам берип атат. Мына азыркы улуу Роза айында дагы көп адамдарга жардам берди да. Анан эми атын атабайт, мен кылды деп айтпайт. Жөн эле айтып коюңуз дейт, батасын берип койсун дейт. Мен айтам, ушундай жакшы адам бар, бата берип койгула, силерге жардам берди дейм. Ошол адамдар өзлөрүнө жардам берген адам ким экенин билишпейт турбайбы? Билишпейт, ал адамдар билишпейт. Анан мен кечээ күнү Райымдан да уруксат сурадым. Сенин иним, мен ушундай нерсе болуп атат. Мен жардам берейин, мен айтып коеюн бул нерсени. Мен өзүм инициатива көтөрүп, ошол өзүмө да айттым да, ушундай болуп атат десем, ал Райым дагы макул болду. Мейли байкем айтсаңыз, бирок айтпай деле койсом, улуу күндө бул баягы мактангандык болбосун дейт да. Жок, мындай нерсени айтыш керек, эл билиш керек. Анан эми албетте мына саясий жагын мен баа бере албайм, мен саясатчы эмесмин да. Мен айта албайм. Бирок адам катары ушундай бир улуу инсан катары деп айткым келет. Канча деген адамдарга жардам берип,
жардам берип келатат, жардам берип атат. Адамдардын Өмүрүн сактап, канча адамдын ушундай бир соогуна калып, алардын батасын алып жүргөн ушундай бир жакшы адамдардын бири деп мен айткым келет да Кыргызстанда. Мага канча адамдар келет. Канча адамдар жанагындай байлар бар, мен жиберем, ушул туугандары бар өздөрүнүн жакын эле. Ошол эле мисалы Нарындан чыккан улуу чоң бизнесмендер бар, Таластан чыккан бизнесмендер бар. Чүчтүктөн канча деген улуу миллиардерлер бар да, акчалары толтура. Келишет ыйлап, анан мен эми айтам, мен бекер жардам берейин, менин операциям бекер. Акылым, билимим, илимим, тажрыйбам ушул баарын бекер арнап берейин силерге. Бирок запчасттарды алыш керек да. Өкмөт алып бере албайт аны. Жок. Финансирование жок өкмөттөн. Каржылоо жок. Запчаст алып берсеңер, мен силерге бекер эле жасап берейин ошо. Деп мен ушундай айткан күндөр көп болот. Мына ошолордун бири мен бир больной мен Таластан болот да, өзүбүздүн эле мен өзүм туугандарым болот. 2 жамбаштын алмаштырууга туура келди. Анан эми мен Райымга чалып айттым, Райым ушундай таластык болот экен бирок. Сен эми өзүңүн тиги түштүктөн көп келет да, ошол жактан көп келет, оорула жардам берип жүрөсүң. Сен буга кандай карайсың десем, ой байке, мага баары бир. Каяктан болсо дагы баары бир. Керек болсо хоть Африкадан болсо дагы баары бир. Сизге келдиби? Ал адам муктаж ошого. Ошол адамга операция кылыш керекпи, жардам берекпи? Анда мен жардам берейин. Сиз кандай десеңиз мен деп анан атайын ошол Турциядан 2 жамбаш алып берип, мен алмаштырып салып бердим да, Райым, ошол Райымдын доорусу. Анан айткам ошого. Бирок ошол больнойго мен айткам, ошону сага Райым Исмаилович жардам берип атат, алып берип атат деп бир жолу айткам да, анткени айтууга туура келди себеп дегенде. Ал мен өзүм жакын тууганым болот. Айттым, операцияны бекер жасайбыз. Запчас ошол кишиден. Эми ушундай адамдар Кыргызстанда көп болуш керек. Мына мамлекет жаңы эле бутуна туруп өсүп келаткан убакта, мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү жок убакта, ушундай адамдарга, инсандарга жардам берерге мүмкүнчүлүгү жок убактарда ушундай адамдар, колунда бар адамдар, инсандар жардам бериш керек. Ошолор спонсор болуш керек. Мына ошондо биз Кыргызстанды оңолобуз, Кыргызстан алдыга чыгабыз. Мен оюмча мындай да, мен оюмча Райымбек ички дүйнөсү таза адам болуш керек деп ойлойм да. Ишенем да ошого дагы. Абири бар, ыйманы бар. Ушул элге, мамлекетке кызмат кылсам, ушул мамлекеттин өсүшүнө салымын кошсом деген бул адамдардан, инсандардан болуш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде мен өзүмдүн практикаман көрдүм да. Мындай нерсени эч ким жасабайт да. Бир адамга жардам беришпейт да. Бир адамга жардам бербейт. Миллиардер, миллионерлер бар. Мына акчалар асманда, эмне кыларын билбейт. Мына мисалы качып кетти го, бир адам качып кетти. Фамилиясын айтып эле коеюн. Ого алып таң калып атабыз. Эмнелерди гана салбай. Бир адамга жардам бербейсиз. Мен байке могу жардам берип коюңузчу деп. Мен жиберем даже ошолорго. Бар сен тиги Лейлектен келдим, Лейлектен моундай адамдар чыккан деп. Таластан мындай адамдар чыккан. Барып суроо ошолордон. Жардам бериш керек силерге. Мен жардам берейин. Мен айтып коем. Мен акылым, билимим, илимим баары, тажрыйбам бар, мына энергия, күчүм бар ошо силерге. Кетет бекер берем. Запчас сатып берсин силерге. Жардам бербейт. Бул адам даже фамилиясын атагысы келбейт. Байке адамдар ушундай муктаж адамдар болсо, сиз билесиз дейт да, сизге ишенем дейт. Сиз айтыңыз, мен жардам берип турайын бияктан деп. Ушундай бүгүнкү күнгө чейин жардам берип келатат ушундай адамдарга. Анан эми саясий жагын мен айта албайм эми, бирок бир нерсени айткым келет. Мына ушунча жыл иштеп келип, таможняда пландарды мен окуп атам, эмнеден деле прессадан окуп атабыз, көрүп атабыз, пландарын аткарып келген экен. Ошол эле Ошто иштеп жүргөндө, ошол эле Бишкек иштегенде иштеп келип, ал коррупционер эмес дагы иштеп турганда. Аны иштен кеткенден кийин коррупционер кылып коюп атат да. Мен ошого таң берип атам да. Мурунку эми атап эле коеюн, кишилер иштеп турган убакта бийликте, ошолор иштеген убакта бул иштеп келген эң мыкты баягы функционер болуп, эң мыкты чиновник, эң мыкты таможный болуп, пландарын аткарып, баары жакшы болгондагы анан
Алар бийлик. Анан алар бийликтен кетти, буда кетти, алды бийликтен. Азыркы бийликтен алды дем, алып салды. Азыркы президент кызматтан алды. Анан эле коррупционер болуп калып атат да. Мен ошого таң калып атам да. Как это? Мурун жакшы дагы анан азыр жумуштан кеткенден кийин жумушу жок жүргөн адамды биз коррупционер дейбиз да. Эми азыр бунун кандай тиешеси бар? Таможняга, же болбосо коррупцияга тиешеси жок да. Андай болсо мурунку бийликтен сураш керек. Силер каякта карап турдуңар эле, эгер мурун мындай болуп атса деп. Мен ага мисалы такыр ишене албайм да. Бул жөн эле бир болуп аткан бир кара пиар болуш керек деп ойлойм да. Кара пиар болуш керек.